Айланайым туғаным, салаған кетейін қырғызым. Алданбачы. Зорға тапқан ақчаңды аферистердің қолына салып бербечи. Үйлі бола қаласың қоқуй, машинелі бола қаласың қоқуй, анте қалам қоқуй, көйді бере қалам, еселеп ақчаңды дегендерге алданбағылачы айланайын. Үшіндеп жалынып, жалбарып қайырлайыншы сілерге. Өйткені болбоса ұқпайды екенсіңер. Ай бір ашата сөккім келет. Тәрбиям ғана жол бербейді. Екіншіден мен сілерді ұрышқан күнде дағы ал ақчаңар қайтып келбейді. Натыйжасы жоқ. Шон үшін бүгін алдыда дағы алданып қалбаш үшін адамдар ушул кайрылууну жасап мошенниктер жөнүндө дагы бир кабар айтып коюуну чечтим. Медиа хабты ачкан 3 жыл ичинде мен жана менин шакир журналисттерим толтура аферисттердин, мошенниктердин, финансылык шылуундардын бетин ачышты. Болбой эле алданып атасыңар. Күн сайын түрдүү махинациялык жолдор чыгат. Мынандай кыла коюп эле үй ала каласыңар, тигиндей коюп эле үй ала каласыңар депчи. Мына кече эле биздин Асел деген журналист кызыбыз Ашар деген аферанын бетин ачты. Алар кантет? Бизге дейт демөөрчүлөрүбүз 600 адамды үйлүү кылгыла деп акча берген. Эми дагы 50 адамды кошуп 50 адамга акчасы жетпей калды. Аны биз өзүбүз табабыз, өзүбүз чогулта кылабыз. Анан 650 адамды үйлүү кылабыз дейт. Бул үчүн ошол 650 киши 80 000 сомдон берип дароо плюс жылына 4200 сомдон бир жылга төлөп ай сайын. Анан баарыбыз ошо 650 киши бир жылда үйлүү болуп калабыз дейт. Анан эми толтура бул жерде күмөндүү жагдайлар бар да. Биздин журналист ал демөөрчүлөрүңөр ким десе арабтар дейт. Кайсы арабтар, эмне болгон фонд десе бир дагы документ, кагаз көрсөтпөйт. Бир дагы атты, сымды айтпайт. Мунун өзү эле чоң күмөн. Экинчиден демөөрчү деген адам даректүү жардам берет. Бейбечараны, чыныгы үйү жок адамды аныктап таап, анан кийин мына жардамыбыз натыйжалуу, даректүү жетти деп жардам берет. Анан булар каалаган эле адам 80 000 сомду көтөрүп келип, айына 4200 сомдон бир жыл бою берип койсо эле ошолорго үй алып бере берет экен да. Мисалы, үйү жок бирөө, үйү бар бирөө дейли. Ал 5 тууганын жөнөттү, ошо колунда 80 000 карматып. Бай бирөө. Демек ошол алып атпайбы? Мындай кандай келесоо демөөрчү, кандай келесоо кайрымдуу уюм бул? Логикага жатпайт да, туурабы? Ооба, арабтар же башкалар кайрымдуулук кылып жүргөнүн көрүп атабыз. Бирок мындай жол менен эмес да, мындай нонсенс. Экинчиден, ошол 80 000 сомдон айына бир жол чогултуп, анан дагы 4200 сомдон айына чогултуп, иши баардыгын жыйнап келгенде бир 84 миллион сомдун тегерегинде акча болот экен. И ошол Ашардын директори 23 жаштагы бала экен, жаш бала, жашы дагы мындай жаш да, аябайчы. Ушунун өзү күмөн жаратат. Анан ошол 84 миллион сомго 50 квартира, 50 үй алып беребиз деп атат да. Бир бөлмөлүү квартира алып беребиз дейт. 84 миллион сомду долларга айлантырып чыга келсең, бир болжолу 18 000 баланча доллар болот экен. Бишкекте азыр эң арзан, сапаты начарыраак, бүтүшү да күмөн жараткан, документи бар жогу күмөн жараткан квартиралардын эң арзаны 25 000 доллар болот азыр. И андан кымбат. 30-40 000, 100 000ге чейин чыгып кетип атат. Анан кайдагы 18 000 долларга эмне алып берет? Мунун өзү эле мындай үстүндө эле жатат да алдамчылыктын схемаларычы. Анан ал бала айтып атат. Биз дейт тийиштүү мамлекеттик мекемелерден уруксаат алганбыз дейт. Эми уруксааты ал Минюстан каттоодон өттү да. Минюстан каттоодон ким гана болбосун өтөт. Барып туруп фонд кылам, осо кылам, тиги бу кылам деп туруп каттоодон өткөрүп кое бересиң, каттай берет. Бирок ал деген сен
ошондой бирөөлөргө үй алып берем деп финансылык иш жүргүзгөнгө, машина алып берем же кредит берем деп иш жүргүзгөнгө уруксат эмес. Ага өзүнчө лицензия берилет. Аны берген атайын органдар бар. Госфиннадзор деген бар, көзөмөлдөп лицензия берип көзөмөлдөгөн. Нацбанк деген бар, улуттук банк. Мындай органдардан эч кандай документ алган эмес. Андан тышкары ал бала муфтияттын фатвасы бар бизге уруксат берген деп атат. Муфтият бул динге кызмат кылган, динге байланыштуу мекеме. Ал эч кандай финансылык иштерди тейлебейт. Бул анык, бул афера, бул жалган айтып атат. Бул жерден финансылык жактан алдап атат деп айтып бере албайт муфтият. Муфтияттын атын жамынса, Алланын атын жамынса, намаз окуйм деп намазды жамынса эле ишене бербегиле. Дал ошондой момун мусулмандардын сезими менен ойнойт мындай аферисттер. Мусулманчылыкты, ислам динин жамынып туруп тонойт. Андан мурда дагы бир аферанын бетин ачканбыз. Ал Халал деген бир телеграм канал ачып алган, Гүлнара деген эме. Хиджабты кийип алып, кыргызча, орусча сүйлөп алып, тим эле тили буудай куурuyт. Акча салсаңар күнүнө 160 000 сомдон табасыңар, айына баланча миллион табасыңар деп шундай шуулдайт да, тим элечи. Анан бул кантип эле күнүнө 160 000 сом табасың? Ишенгин келбейт да, таптакыр нормалдуу акыл эси жайында адам ишенбейт. Бирок бар экен да ошентип акчасын салып ийип күнүнө 160 000 сом келет деп мынтип тургандар. Ачууң келип ошолорду көргөндө жер тепкилебегиң келет. Башың иштейби? Кантип ушинтип алданып калдың депчи. Ким табат 160 000 сомду күнүнө? Ууру коррупционерлер табат, паракорлор табат. Ушундай мошенниктер табат. Акча табыш, мындай үй алыш, машина алыш баштагыдай эле оор азыр. Баштагыдай эселеп кыйын болуп кетти, кымбатчылык азыр. Анан кайдагы мындай жомокторго ишенесиңер? Жомоктогу нерсе мындай жомокто гана, ал болбойт такыр. Же лотереяда гана болушу мүмкүн. 1000-дин, миллиондун бири. Миллион адам. Мисалы лотереяда деле. Ошол миллион адамдын бирөө ээ болот сыйлыкка. Калган 999 киши эчтекеси жок калат мисалы. Анан башка дагы толтура афералардын бетин ачты биздин журналисттерчи. Жанагыл Ихсан, Сомо, Финика, Акчамат, Голден Кеш, Балекет Салекет, Элиза үй буюмдары иши кылып толтура. Бири-бирине окшош. Андан мурда дагы канча финансовый пирамидалар бар эле. Деги эле мындай алданып бүтпөдүк да. Эмнеге ушулардын баардыгы жамырап көбөйүп атат? Анткени алданган адамдар көп. Мынтип башын адаштырса болот экен. 100 сом салып 1000 сом ал десем, ишенген момундар көп болот экен. 10 күндүн ичинде, 1 айдын ичинде үй алып берем десең, же болбосо 80 000 сом төлөсөң эле үйлүү болосуң десең, алдангандар көп экен деп анан кийин шылуундар зорго тапкан акчаңарды кырып атат да. Ал менин же президенттин же башка бирөөнүн акчасы эмес, өзүңөр кыйынчылык менен тапкан акчаңар го. Бала чакаңардын тамагынан аяп, өзүңөрдүн ырыстуу бир нерсеңерден аяп, ичпей, жебей, кийбей, этпей топтогон акчаңар го. Анан ошонун баардыгын оңой эле аферисттерге, алдамчыларга берип коюп отуруп калып атпайсыңарбы? Сызга отуруп атасыңар да. Үй эмес, таш балекет жок калып атпайсыңарбы? Муну азыр эч ким токтото албай калат. Алдамчылар эмне кылат? Ошо акчаңарды чогултат дагы жылт коет. Мына Ашар деген жанагыл схема, эгер ошол өздөрү көздөгөн акчасынын баардыгын чогултса, $1 миллион жакын акча болот экен. $1 миллион алат дагы дүйнөнүн каалаган жагына качып кетип, жомоктогудай жашай берет. Силер болсо Пушкиндин жомогундагыдай сынган тепшиге жанашып кала бересиңер. Антип качпай кармалган күндө дагы
силерге ошол берген акчаңарды кайтарып бербейт. Мына Ихсандын ээси кармалды. Алдаткан адамдар соттон сотко сүйрөлүп жүрүшөт. Ал эмне өзүнүн шотуна салмак беле? Өзүнө каттатып мүлк үй алмак беле? Аферисттер ошондой өзүнө эчтеке каттатпайт, өзүнүн шотуна эчтеке салбайт. Акчаны белгисиз бир жерге көмүп коет же жоготот. 2-3 жыл түрмөдө отуруп чыгат. Же болбосо сотту паралабага чейин эле чыгып кетет дагы, барып ошол акчасына жыргап жашай берет. Мына биздин иликтөөнүн каармандары Финико, Golden Cash'тин уюштуруучулары кармалып келишти чет өлкөдөн. Бирок алар бербейт акчасын. Эчтекем жок дейт. Санын кесип аласың, бетегин кесип аласың, эч жерден ала албайсың. Анан ошентип андан да мындан да жок кала бересиңер. Ошон үчүн бир нерсеге сыздап, ыйлап тапкан акчаңарды коротордун алдында жакшылап ойлонсоңор. Эч бир жерде мындай жомуктогудай киреши жок. Жада калса мына улуттук банктан лицензия алып нормалдуу иштеген банктар жылына 15% эле эң жогору дегенде депозит берет. Бул деген сөз, эгерде сен ал банкка 100 сом салсаң, 1 жылдан кийин 115 сом аласың деген эле сөз. Андан башка сверхприбыльди сага эч ким эч жактан таап бербейт. Мен түпкү кесибим экономист, финансист катары айтып атам. Бул жерде сверхприбыль деген бар, жанагындай мошенничество деген бар. Кимдир бирөөлөр ошондой чоң 200-300% кирешени убада кылса, ал алдап атат сени. Андай адамдарды укук коргоо органдары текшериш керек. Анткени ал эселентип акча таба албайт. Эгерде текшербей атса, мына ошого окшогон ашар дагы балекет деген аферисттер кармалбай атса, анда биз ошондой органдарды, тийиштүү фискалдык органдарды алардын табакташы деп билишибиз керек. Элдин баарын сызга отургузуп курутуп кетикче каякты карап отурушат. Эми ошон үчүн аларга ишенип отура бербестен өзүңөр сак болгула. Көргүлө мына биздин видеолорду. Мына ушул эле каналда турат. Мына Ашар турат, Финико турат, Сомо турат, башкасы турат. Биз ушинтип иликтеп чыгып көрсөтүп эле кое алабыз. Жаба албайбыз тилекке каршы. Анан силер ушинтип иликтеп чыктыңар эле, до конца бара албай атасыңар, айта албай атасыңар, иштеп атат тиги бу деп кайра журналисттердин өзүн күнөөлөйсүңөр. Журналисттердин эч бир полномочиясы жок ушул бетин ачып ашкерлеп уурлук схемаларын көрсөтүп койгондон башка. Дагы бир жолу айтам туугандар. Күтүрөтүп күнүнө миллиондоп акчаны ушундай мошенниктер, уурулар, коррупционерлер табат. Силер эле эмес, керек болсо мамлекет өзү киришип ошондойлордун уурдаган акчаларын кайтара албай жүрөт. Андыктан өзүбүзгө өзүбүз бек бололу, жакшылап мындай көздү ачып оокатты кылалы. Анан көз жашыңарды көлдөтүп, түштөн кийин келгениңер бекер. Мындан ары ошентип алдатып ийдим дегендердин иштерин карабай баштайбыз. Албайбыз, алардын темаларын иликтебейбиз. Себеби дегенде биз толтура темаларды иликтеп тажап бүттүк.